Özünüzдөр жакшы билесиздер, урматтуу окуучулар. Коомубуз мына акыркы күндөргө чейин өтө тартипсиз болуп кеткен. Кантип тартипсиз болот? Себеби коомубузда олигархтар пайда болгон. Коомубузда мамлекеттик чиновниктер, ууру чиновниктер пайда болгон. Коомубузда криминалдык топтор пайда болгон. Мына ушул үч чоң бирикмелер бири-бирине бийлигишип, мамлекетте мафиялык түзүлүштөрдү түзүшкөн. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошолор менен күрөшүп, ошолордон арыла албай келатабыз. Дагы деле күрөшүп атабыз, бирок биз алардан арылабыз. Мамлекеттик олигархтар бүгүнкү күндө коомубузду башкарбаш керек. Мамлекетти урда тоногон чиновниктер бай жашап, мамлекетте иштеген чиновниктер бай жашап, коомго таасирин тийгизбеш керек. Ал эми криминалдык топтор, бандиттик топтор мамлекетибизде такыр болбош керек. Мына ушуга биз багыт койгонбуз. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин бардык булуң бурчтарында социалдык объектилер, мектептер, садиктер, жолдор, элдерге курулуп аткан жанагы турак жайлар бардыгы өтө жакшы багытта өнүгүп жатат.